Азыр урматтуу депутаттар келгиле. Кааласа табыло берилди каалагандай. Табыло менен кетели. Сурооңуздарды бериңиздер. Регламент бул мыйзам долбоору боюнча регламент эч бузулган жок. Бузулган жок. Бардыгы өзүнүн жол менен кетти. Жол менен кетти, бардыгы өзү. Комитеттен каралган мага келип түштү, каралды деген. Ошол эле депутаттар кол койду, каралып берди, чечим чыкты. Чыкты, ошол комитетте өзүңүздөр да ошол жерде мүчөсүздөр. Анан кийин эми сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири-бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Антип эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Эч ким кармаган жок сиздерди. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мен жана бир сизди же бир комитеттин немесине, тиги адресине бир кызматтан кет же парламенттен кет деп бир сөз айткан жок элем. Азыр тиги сизге бир көңүлүңүзгө салып коеюнчу деп атам да. Өзүңөрдө мындай баарын кетирүүчү элестетип албасаңар, эл каалаганда парламентти кетирет. Эл шайласа биз баарыбыз келебиз. Сиз ал жерде жөн эле алып баруучусуз. Мындай бирке ылдый түшүп, ордуңарга келсеңер, өзүңөрдү элестетип кетпей. Анан кийин урматтуу төрага, тиги парламентти мен жана айтсам, эки стандарт деп. Мен ага конкреттүү факт обоснованиям бар, комиссия түзөйүк деп айттым. Ушундай кош стандарт менен парламентти уят кылып атасыңар деп айттым. Төрага катары сизге ошо чара көрсүн деп. Мен ошол фактыларды обосновать этип бере алам. Канча жолу регламент бузулуп атат. Бир мыйзам кирет, бирөө болсо 3 жылдап кирбейт. Ошол жөнүндө айтып атам. Анан эми парламент жакпаса кетип калды деп мага үйрөтпөсөңөр. Өзүңөрдү карап алсаңар мындай. Өзүңөрдү карап алачы деңгээлиңерди. Кенжебек Сатымкулович, рахмат. Бирок өзүңүзгө, сиздин дарегиңизге мен эч кандай кет деп сөз айткан жокмун. Аны өзүңүзгө кабыл алсаңыз, аны өзүңүз билесиз. Бирок мен андай сиздин адресиңизге, сиздин дарегиңизге айткан жокмун. Ана мени ылдый түш, өйдө түш дегендей, сиз да этияттап сүйлөңүз. Сиз канча бир нече ирет ушул микрофонго чыгып, менин адресиме, жеке менин адресиме сөз айткан сизге болот экен да. Ана мен айтып калсам, болбой калат экен. Анда сиз да бир аз этияттап сүйлөңүз. Мен жерде эле басып жүрөмүн. Анан сиз мени бастырганга сиз жол үйрөтпөйсүз. Ошол үчүн сиз да этияттап сүйлөңүз. Түшүнүктүү болсо ошол сизге. Биринчи микрофон. Дастан Артысбекович, эми биз 10 жылдан бери чогуу депутат болуп келатабыз. Сиз эми модераторсуз алдыгы жерде. Сизди сыйлап, биз эч качан мындай бир 10 жылдан бери бир жаман сөз айткан жокпуз. Спикер болгондон кийин сиз калыс болушуңуз керек. Анан бизди кетире турган, чын айтканда, эл шайлаганда эл кетирет болуш керек. Модератор болгондо сиз калыс алып барышыңыз керек да. Биз деле мынакей канча парламентте болуп аткан нерселерди ушул жерге ачык айтып чыга элекпиз мындай. Мындай калыстык менен карасаңыз сиз да. Анткен себеби мынакей фамилиялар айтылып атат, тигилер болуп атат, ошолорду тыйып, регламентти карап деген эле сөз. Регламент боюнча көрүп атабыз да, кандай нерселер кандай өтүп атат, кандай болуп атат. Биз 10 жылдан бери мешекте кылып жүргөн жокпуз. Бул жерде регламенттерди да көрүп атабыз, мыйзамдарды да көрүп атабыз, кандай болуп аткан. Ошол боюнча эле сөз болуп атат да. Анан сиз кет деп айтканга укуңуз жокко деп ойлойм да мен да. Максат Эсенович, эми сыйлайбыз бири-бирибизди бардыгыбыз. Анан сиздин дарегиңизге мен бир катуу сөз айтып койсом, эгерде мен сөзүмдү аткалам, бирок мен сиз жөнүндө сөз да кылган жокмун. Бирок сиз бул темада азыр маанисин билбей калдыңыз болуш керек. Эмне деп айтылган, анан бир аз билбей чыгып сүйлөй турсаңыз. Ал жерде сөз болгон. Парламент жөнүндө сөз болгон. Мен ошондо жалпы айттым, эгерде кимде ким ушул парламент жактырбай атса, анда кете эле калсын дедим. Мен же сиздин дарегиңизге айттымбы, же Кенжебек Сатымкуловдун дарегине айттымбы, же башка депутатка айттымбы? Мен да өзүм оюмду айттым. Мен да өзүм оюмду айтканга укугум бар. Анан иштин кандай алып баруу, теңчилик,
Модератор да отасыз. Аны билемин. Жолу бар өзүнүн регламент. Мен регламенттен аша чапкан жокмун. 4-чү микрофон. Урматтуу Дастан Арсызбеков, урматтуу депутаттар. Могу бири-бирибизди сыйласак да, себеби ол жерде туруп алып эле бири сөзгө кабыл алгандан кийин жел өпкөлөнгөндө токотот ол да. Өпкөлөнгөндө барысынын өпкөбүз бар. Анан общий разговор болду да бул жердечи. Анан сеники туура эмес, төраганыкы туура эмес, комитеттин төраганыкы туура эмес деп айтып атышат. Кандай туура эмес болот? Бул жерде калыстык керек да. Чындык сиздер уштерде отурат. Может мен айтып аткандыр. Может сиздер да айт, анан өзүңөргө алып эле шектүү шекинет болуп айта бересиңерби? Эстебиз турсун Алиев айткан илгеричи. Аяштар шектен чүгүнү шектенбей, шектен чүгүнү шектенет деп. Зачем? Бул общий айтылган сөз. Эмесе туугандар давай бири-бирибизди сыйлайлы. Мына анысы тилөөсү бир ай калды. Жакшылап өткөрөлү. Анан жөнүнөн эле туруп алып эле бирдемеге нааразы болуп, анан жана бир бала айтпадыбы? Тукумдан кыр чыгарбагыла деп. Давай, тукумдан кыр чыгарбагыла. Токтоткула. Регламент жакшылап болуп атат. Siz alып бара бериңиз. Жакшыраак бүтсүн. Рахмат. Рахмат, Камчыбек Жолдошбаевич. 3-чү микрофон. Рахмат, мен жана конкретно алып баруучулук катары, урматтуу коллегалар, сын пикир айттым. Комитеттин төрагасына айттым, парламенттин төрагасына айттым. Анткени булар алып барып атат, күн тартибин ушулар чечип атат. Депутаттык катары алардын намысына мен шек келтирген жокмун. Бирок кызмат адам катары мынакей кээ бир мыйзамды киргизет, кээ бирин киргизбейт. Мына ошону менин коллегаларым Никитенко, Масалиев, Женчуровдор айтса, мен да кошумча ошол обоснование мен айттым фактыларды. Аларды коюп берүүгө даярмын депчи. Ошондойду оңдоп кетсеңер, ошондой одоно каталарды кетирбесеңер, ошондой двойной стандартка жол бербесеңер. Анткени эл карап туруп бизге баасын берип атат да, биз ошодон мындайча айтканда биз чара көрбөзөк деп ошол нерсени биз айтпасак ким айтат? Өзүбүздү өзүбүз мактап отура берейик банда. Ошол нерсени айттым. Анан сын пикирди көтөрүп туруп, кайра аны тиги обратно неметип туруп баягы жакпаса кетип калды. Бул элдин тиги добушу, элдин орду. Аны сиз да башка эч ким чече албайт. Ар бир депутаттын өзүнүн орду бар. Ошондуктан сын пикирге обоснованно регламент менен жооп бериш керек. Анан бир келсе эле мыйзам бузулган жок деп элечи. Албетте бузулуп атыр, фактылар бар деп атам. Комиссия түздесем болбой жатасың анакей. Канчадан бери айтып келатам. Бузбай иштейик, болду. Адрес неге кетпегил анан кийин. 1-чи микрофон. Менин фамилиям айтылып калды, Дастан Арсызбекович. Билип билбей эмес, угуп отуруп айтып атабыз бул нерсени. Парламентте сиз депутаттардын башын бириктирип, наоборот кеттебей, ушул жерде жакшы иштеп бергиле деп турушубуз керек. Биз билип билбей деп, мисалы үчүн мен кечөө келген депутат эмесмин, мага антип айткандайчы. Көрүп туруп сүйлөп атабыз. Просто өзү айтпайлы дедик эле айттырып атасыз да. Сиз жакпасаңыз биз дагы кетпейбиз деп айтышыбыз керекпи? Сиз жакпасаңыз. Мына канча жерде айтылып атат, жазылып атат. Парламентти сылдың кылып атат спикер деп. Бул нерселердин баарын угуп атасыз. Биз бир жолу сөз айткан жокпуз. Анан бул нерселерди мындай кичине сый урматты да сиз билиңиз да алдыгы жерде отургандан кийин. Биздин башыбызды бириктирип туруңуз деп отургузганбыз алдыгы жерге сизди. Анан депутаттарды кет дегенге сиздин укугуңуз жок, рахмат. Мен депутаттарды кет деп айткан жокмун. Анан айтып эле келгенсиз, мен дарегиме ушул микрофондон айтып эле жүрөсүз. Айтып бериңиз. Бизди эч ким кой дебейт, токтотпойт. Ал сиздин укугуңуз. Бирок сыйлаган кишиге сый көрсөт дейт. Сиз да сыйды билишиңиз керек анда. Анан ошону билип билбей туруп эле чыгып сүйлөп атасыз сиз да. Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, негизги сөз айтылды окшойт. Биз ушул жакта сиз менен иштешкен бир 7-8 спикерсиз. Тиги Бөрүбаев, Текебаев, Келдибеков, Асылбек Шарыпович, Чыныбай Турсунбеков баары менен иштештик. Бирок сиз гана өкмөткө келген адвокат болуп туруп аласыз да. Сиз өкмөттүн төрагасы эмес, сиз парламенттин төрагасысыз. Анан кийин
бүт мыйзам боюнча эле адвокат боло бересиз да. Мисалы үчүн мен айыл чарбасын жакшы билбейм, мен сүйлөй албайм. Сиз бүт маселе боюнча эле специалист боло бересиз да. Бул парламентке аброй алып келбейт. Жана депутаттардын айтканынан туура жыйынтык чыгарыңыз. Урмат, бул да парламенттин аброю. Мен ошону сизге депутат катары айтып атам. Анан эч бир депутатты эл шайлаган, анан залдан чыгып кетти деп эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз парламенттин позициясын колдошуңуз керек. Ал мыйзамды окуган жоксузбу? Комментарий бербеңиз. Мындайын ошону токтотуңуз. Ушундай билесиз, Сапар Исаков премьер болгондо мен сөзүмдү жулуп алып Сапарды колдодуңуз эле. Ал Сапар каякта отурат? Азыр да Кабыл Гажипти колдоп атасыз. Өкмөттү, урматтуу депутаттар, биз мыйзам жазып колдойду. Мактап колдойбуз дегендерге 2 комуз берели, төргө чыгып мактасын. Ошондон экономика жакшы болуп кетеби? Анан бюджет деген бул парламенттин конституциясы. 1 жылда 2 жолу карайбыз. Ошондо дагы сиз кайра өкмөттүн позициясын колдойсуз. Бул өкмөткө жамандык кылалы деген жокпуз. Бирок өкмөткө жанагы камтылбай кеткен маселелерди мыйзамда жок жактарга барбасын деп сизге чейинки иштеп кеткен спикерлерден үлгү алыңыз. Биз да кээде депутат болуп жаңылабыз, бирок бөлөктөрдөн улуу аксакалдан үлгү алабыз. Кечээки позицияңыз, бүгүнкү позицияңыз жаккан жок. Көрүп атасыз буякта 10 чакты депутат сын пикир айтты. Ошону туурага алыңыз, урматтуу төрага. Рахмат. Бирок менде өзүм сүйлөй турган укугум бар, сөзүм бар. Аны эч ким тыйган эмес. Менде укугум бар. Кайсыл мыйзамга кандай сүйлөймүн, аны сиз мага үйрөтө албайсыз. Үйрөтө албайсыз. Сиз да жаттап сүйлөңүз. Биринчи микрофон чыгып калды, биринчи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу Даслан Рыспекович, сиз азыр жанагы сөзүңүз үчүн жалпы кесиптештерден атын атабасаңыз дагы кечирим сурап коюшуңуз керек. Бул жерде эч ким кармаган жок деп сиз айтпадыңызбы? Бул деген сөздүн мааниси, лингвисттерге дагы текшерсек болот, бул берди каалабасаң кетип кал деген эле сөздү айттыңыз. Ошондуктан анан азыр Каныбек башта туура айтат. Сиз ушу мен көргөндөн бери бир дагы ушу парламентке депутатка болушканыңызды укпадым. Качан көрсөң ушу өкмөттүн адвокаты болгонсуз. Өкмөттү мактайсыз, мындай одагы эле үртөккөн деңгээлге жетип калдык. Качан сиз парламенттин кызыкчылыгын коргойсуз? Депутаттарды өкмөт бизди кагып силксе, күч органдары бул жерге кагып силксе дагы сиз унчукпайсыз. Сиз депутаттарды эле коргошуңуз керек. Экинчиден мына комиссия түзүү боюнча дагы маселе көтөрүлүп калды. Сизге дагы бир канча суроолор бар. Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Андан кийин ошол жерде текшеришибиз керек. Төрага тарабынан, төрагандын фонду тарабынан бөлүнгөн акчаларды, ошондой эле акыркы мына 1 жыл 2 жылдын ичинде жанагы төраганын фондунан бөлүнгөн акчага жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилип атат? Эмгеге сиңгенби, сиңген эмеспи? Ошонун баарын текшерип чыгып туруп, биз кетээрдин алдында жок дегенде мындай саясий баабызды берип коюп кетишибиз керек. Мен ошону сунуштайм. Түзөлүү. Азыр бул жерге мындай башкалардын кошоматчыларын чыгып укканын биз каалабайбыз. Адилеттүү мындай комиссия иштесин дагы ошону карап жыйынтык чыгарып коелу. Биз дагы жүзүбүз жарык кетели. Төрага 2 маалымат берип койсоңуз, жогорку кеңештин аппаратында штаттан тышкаркы биз бекиткенден бөлөк сиз контракт менен канча адамды иштетесиз, алар кимдер, кайсы негизде тандадыңыз, баарыбызга таркатып берсеңиз. Экинчи эл аралык комитеттен бөлүм башчысы комитеттен же юрист, же чет тил билген адам болуш керек да, биздики бүт эл аралык келишимдер. Сиз комитет менен макулдашпай туруп бир жигит тап келдиңиз, анын мурунку кылмыш иштери бар экен, бүт эл шылдыңдап атат. Биз комитеттин 14 мүчөсү кол коюп бердик. Жок, парламентте иштеген, чет элдик 4 тилди билген, законду билген бала бар экен. Ошону өстөрөлү десек, биз менен макулдашпай койдуңуз. Ал бөлүм башчысы бизге кирбейт. Биз менен эсептешпейт. Себеби ал спикер коюптур да. Ошону дагы биякта аксакал депутаттар бар, комитеттин төрагалары бар. Макулдашып койбойсузбу? Парламентаризм деген бул демократиянын ордосу болуш керек. Ушул экөө боюнча жазуу иретиндеби баарыбызга парламентке таркатып койсоңуз жакшы болот эле. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, эми ушул улуу орозо айында кайымга шайчкан токтотпойлу. Бул Кудайга деле жакпайт. Каникулга кетерибизге 2 ай калганда биз моунтуп кеткенибиз уят. Коомчулукка да уят, өзүбүзгө да уят. Анда биз чукушмайды баштасак толуп атат. Ар кайсына айтабыз, секретариат эмне отурат, алар эмне кылды.
Анда келгиле, анда башында айтпайлы. Башталганда, эми кетип атканда, жыл аяктап атканда биз ушинткенибиз бул коомчулукка деле туура эмес. Андан көрө жакшы мыйзамдарды кабыл алалы. Мына коомчулукта 7% деп коомчулук талап кылып атабы? Аны добуш менен чечели дедик. Ошол убагында может 9% керек болгондур. Анда да добуш менен чечилген. Азыр да добуш менен чечелик дедик. Анан эми жаңылбас жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт да, урматтуу депутаттар. Ар кимибиз жаңылабыз. Мен де жаңылам кээ кезде. Анан ар бир жаңылышты кармап алып, бурчка такап, кыскандан алыс бололу. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат төрага. Урматтуу депутаттар. Мына жерде ызуучу кылып атасыңар да. Анан бул жерден сөздөн адашып калса, же болбосо башка болсо ошону сурапчы. Анан бул жерде эч бир идеальный эч кимдер жок. Баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер башы мындай Кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Не жерде 200 адамдар турасыңар. Семизиңер бар, кыйшыгыңар бар. Буларга эч кимиз эчтеке дейлепсиз, урматтуу депутаттар. Ошондуктан бир кичине өзүңөрдү кармасаңар, кармап жакшы мындай болуп. Же бирөөңөрдү семиз, бирөөңөрдү кыйшыксыңар деп атабызбы? Ошондуктан өзүңөрдүн сыйыңарды билгиле, жакшынакай болгула. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бардык нерсе айтылды болуш керек. Анда күн тартибин кароого өтөлү. Эгерде берилген суроо протоколдук кат жүзүндө турса, баарына жооп болот. Бардыгы.